Ассаламу алейкум достор. Бүгүн мен ашкабак кошулган, дрож кошулган блинчик жасаймын. Ушул видеону акырына чейин көрүңүздөр. Ал эми блинчиктин камырын мен майкукка жасаймын. Мындайча айтканда майкукка туурап салып коёмун. Майкук өзү эле камырды даярдап берет. Майкук камыр даярдап бергенге дагы жөндөмдүү, аралаштырганга, тамак ашты, мисалы этти, пиязды кууруганга, жана сливкилерди дагы взбивать эткенге, кыскасы бардыгына майкук жөндөмдүү. Мындайча айтканда бул майкуктун жардамы менен гана биз көптөгөн тамак аштарды, салаттарды, тесталарды жасап, ошол эле учурда бууга дагы тамактарды бышыра алабыз. Мисалыга манты, оромо, балык, чучук же болбосо кукуруз, ошолордун бардыгын майкукка бышырабыз. Майкуктун бетинде сенсорный экраны бар. Телефонду кандай баскыласаңыздар, майкукту дагы ошондой баскылайбыз. Бул жерде таразасы бар, ручной деп коет. Же болбосо бул майкук Wi-Fi менен иштейт. Рецепт деген жерди бассаңыздар, мисалы лагман теста, самсы теста деп жазсаңыздар чыгат. Же болбосо лимонный сок, апельсиновый сок, морковный сок десек дагы чыгат. Ал жерде бүт ингредиенттери жазылган. Ошолорду карап эле ал жерде далее деген ок деген эле ошолорду эле баскылап отуруп эле биз заматта даярдап салабыз да. Мисалыга майды куйгандан кийин далее дейт же ок дейт. Окту бассак анда ошол май кызыйт. Эгерде далее дегенди бассак анда кийинки ингредиентти сал дегенди түшүндүрөт. Ошентип отуруп биз бул жерде көрсөтүлгөн граммы менен көрсөтүлгөн ингредиенттерди салып, түрдүү нерселерди бышыра алабыз. Мен азыр бул жерде ашкабакты 4 бурчтук кылып туурадым дагы майдарак кылып салдым. Замат да мага майдалап берди. Бир аз суу куйганмын, бирок ал суу куйганым тартылбай калыптыр видеого. Бир аз 100 граммдай суу куюп туруп ашкабакка майдаласаңыздар, 10го коюп жакшы майдалап берет сиздерге. Андан кийин мынакей көрсөтүлгөндөй жумуртка, 3 жумуртка салдым, 50 грамм май куйдум, 50 грамм сахар салдым. Ушул бардык ингредиенттерди ушул видеонун алдына жазып коёмун, сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Мага бир аз калыңыраак керек болчу, мен калыңыраак 24 сантиметрдей чоңдугу жана кичинелиги 20 сантиметрдей бир аз калың, бирisi жукараак болгон блинчиктерди бышырдым. Калыңдары балдарыма жагат, жукалары бизге жагат. Андан кийин бул жерде мына сүттү, сууну 300 граммдан куйдум. Негизи бул жерде сиздерге атайын көрсөтүп бердим да, ручнойчу. Эгерде рецепт деген жерди бассак, ал жерде жогоруда айткандай далее деп отуруп эле биринин артынан бирин салып заматта жасап коебуз. Бул деле заматта жасалды. Мындайча айтканда камыры где-то бир 3 минуттан ичинде даяр болду да. Эгерде сиздер ашкабактын бардыгын туурап даярдап алып эле салып кое турган болсоңуздар, 1 минутага деле жетпей эле бардыгы даяр болот да. Сахарды мынакей мен салдым. Ошодон кийин майды куйганмын. Бул жерде май турат. Бирок ошол майды куйганым видеого чыкпай калган. Сиздер адашпаңыздар. Майды куйганмын, андан кийин аралаштырганмын. Кийин мен дрожду салганмын да. Сиздер адашып калбаңыздар. Бул жерде майкук менен заматта жакшы теста даяр болду. Анан ал ачыйт. Ачыганда кадимкидей көтөрүлөт. Бирок бизге шашылыш болуп калды дагы. Кичине бир 10 минутта коюп эле бышыра бердик. Андан кийин дагы айта кетчү нерсе, суу дагы, сүт дагы жылуу болуш керек. Сөзсүз түрдө жылуу болуш керек. Унутуп калбаңыздар, Майкук ушундай сонун мен банкага куйдум. Негизи сиздер бир чукур идишке куюп, анан ошол чукур идиштен чөмүч менен алып эле сковородкага коюп бышырсаңыздар болот. Мен болсо бул жерде банкага куйдум. Балдарым эгерде ал идишке куйсам, заматта жок кылып салат аны. Ошондуктан мен банкага куюп, бир аз столдун үстүнө алып кое турдум. Блинчиктерди кааласаңыздар жука, кааласаңыздар калыңыраак кыласыздар.
Бул жерде видеодо жакшы тартылбай калган, бозоруп, бирок сары болуп, мындай сары болуп, сонун болуп бышкан. Аябай жумшак. Анан кармап, мычкып туруп кой берсеңиздер деле, мындайча айтканда жыртылбайт, же болбосо тырышып калбайт дегендей, билинчиктер аябай сонун чыгат. Сиздер сөзсүз түрдө жылуу суу, жылуу сүткө жасаңыздар жана 40 минутта коюп туруңуздар. Кааласаңыздар эт менен пиязды кууруп туруп начинкасына, же болбосо сметана кылсаңыздар болот. Андан кийин да кайта кетчү нерсе, тузду бир аз көбүрөөк саласыздар. Мен 1 чайный ложка салдым, өтө толбогон. Сиздер ошол 1 чайный ложка толороак, мындайча айтканда үйүп салсаңыздар болот. Караңыздар, дыркалары сонун болуп, аябай жакшы, мага жакты. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Ушул видеонун астына комментарий жазыңыздар. Кандай дагы суроолоруңуз бар майкук боюнча, жана лайк басып коюңуздар.